Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал тартиптери күчүндө турган мезгилде РСК банк ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү жана ишкерлерге карата көрүлүп жаткан жеңилдиктери тууралуу РСК банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Омуркулов Азизбек Пазылбаевич маалымат бермекчи. Брифингти Түз абодон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан жана МТРК ЛТР YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР, Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о деятельности открытого акционерного общества РСК «Банк» в период действия режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, а также о льготах, оказываемых предпринимателям, расскажет председатель правления ОАО РСК «Банк» Омуркулов Азизбек Пазылбаевич. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, а также в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, через Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР, Биринчи радио, а также на YouTube-канале ГТРК ЛТР. Андай эмесе, Азизбек Пазылбаевич, сөз сизде. Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. РСК банк аркылуу кыскача маалымат бере кетсем, азыркы кезде РСК банкта 52 филиал бар, 133 бөлүм иштейт, 236 банкомат, 1168 пост терминал и 83 кэшин. Бул өзгөчө абал кезинде дагы банк өзүнүн ишмердигин токтоткон жок. 1000ден ашуун банк кызматкерлери күндө тынымсыз биздин элибизге тейлөө көргөзүп жатышат. Өзгөчө абал курчуган жерлерде, мисалы үчүн айта кетейин, Сузак районунун Таран базарында, Курманбек айыл өкмөтүндө сберкасса ачылып, элдерге дагы ыңгайлуу тейлөө көргөзүш үчүн жаңы бул өзгөчө абал кезинде гана иштей турган сберкасса ачылган. Мындан сырткары Мады айыл өкмөтүндө, Ош областында дагы жергиликтүү калкка ыңгайлуу шарт түзүш үчүн, акча каражатын өз убагында алган пенсияларын алыш үчүн сберкасса ачылды. И бул өзүбүздүн Бишкекте Ала Тоо жыл массивинде дагы Жоон дөбө деген көчөндө бул жерлерде иштеп тура турган сберкассалардын бири ачылып, элдерге ыңгайлуу шарт түзүлгөнү аракеттер кылынууда. Биздин банк Кыргыз почтасы менен биргеликте иштешип жаткан долбоор боюнча 209 пост терминалды 614 айылга акча каражатын накталаганга кызмат көрсөтүп келе жатат. Бул пост терминалдар аркылуу азыркы кезде накталай акча каражаттарын, ошол эле кезде пенсияларын биздин калктар алып жатышат. Насыя кредит боюнча болсо, азыркы кезде бизге 4 миллиард сомго ашуун кайрылуу келип түштү. Булардын шарттарын ыңгайлатып бердип, мөөнөттөрүн узартып бергиле деген арыз кайрылуулар келип түштү. Бунун азыр 3 миллиардына биз банк тарабынан карап чыгылып, ыңгайлуу шарттар түзүлүп, 3 айдан 6 айга чейин мөөнөттөр узаттырып берилген. 1 миллиардына азыркы жакынкы арада бир жума, 2 жуманын ичинде бүт арыздар карап берип, шарттары ыңгайланып берилет. Банк тарабынан насыя берүү азыр токтотулган эмес, насыя берүү толук кандуу иштеп келип жатат. Ошол эле айыл чарбанын каржылоо долбоору иштеп жатат. Бул боюнча дагы силер банктын жердеги кызматкерлерин кайрысаңыздар болот. Ошол эле акча кайра иштетүүгө, мисалы үчүн ФСХ фермер деген айыл чарбанын каржылоо долбоору аркылуу фермерге мал чарбанычылык колдоого акча каражаттар берилип жатат. Кайра иштетүүгө, кластерге. Азыркы кезде биздин банк тарабынан цифровизация алкагында төлөөнү дистанттык негизге өткөрүп жатат. Айта кетсем, мобилдик банкинг тиркеменин колдонуучулары азыркы кезде 50 000ден ашуун болуп, бул колдонуучуларыбыз банкка келбей, бүт финансы транзакцияларын мобилдик тиркеме аркылуу дистанттык түрдө өткөрүп келе жатышат. Ошондуктан мен дагы айтып кетерим,
мүмкін болушунча үйдөн чыкпай мобилдик тиркеме аркылуу банктын кызматтарын колдонууга чакырып кетер элем. Мындан сырткары насыяларды ыңгайлатуу эгерде керек болсо, банк тарабынан азыр бул арыздарды, кайрылууларды мессенджерлер, WhatsApp, Telegram аркылуу кабыл алып жатабыз. Арызды кагаз түрүндө жазып, сүрөткө тартып, ошол эле WhatsApp, мессенджерлер аркылуу жиберип кайрылсаңыздар болот. Ошонун негизинде ар бир жарандын индивидуалдык кайрылуусуна жараша ыңгайлуу шарттарды банк тарабынан түзгөнү аракет кылынат. Айта кетсем, банкта колл-центр иштеп жатат азыркы кезде. Бул 7 көп каналдуу линия аркылуу 0312 911 111 же болбосо 9111 деген 4 цифралуу кыскача бул номер. Бул аркылуу банктын системасы 55 звонокко чейин бир заматта кабыл алынган мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы айта кетсем, апрель кезинде бул колл-центр аркылуу 6200 кайрылуу келип түшкөн. WhatsApp'ыбыз бар. Бул кайрылуулардагы 0706 911 111 деген WhatsApp аркылуу да кайрылуу жасасаңар болот. Мисалы үчүн апрель кезинде 3500 кайрылуу келип түшкөн WhatsApp аркылуу. Ошолордун бардыгын биз карап чыгып жооп берип жатабыз. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, бардык болгон кайрылууларды дистанттык түрдө өткөрүп, аргасыз болсо банктын офистерине келип, бул жерде де толук кандуу тейлөөлөрдү өтсөңөр болот. Рахмат, Азизбек Пазылбаевич, мүмкүн болсо расмий тилде дагы маалымат берип койсоңуз. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Коротко расскажу информацию про РСК Банк. В данное время у РСК Банка есть 52 филиала, 81 дополнительных офисов и 133 подразделения сейчас в данное время работают. У банка имеется 236 банкоматов, 1168 посттерминалов и 83 кэш-ина. Я бы хотел отметить, что несмотря на особо чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение, банк ни на секунду не останавливал свою деятельность. Больше 1000 сотрудников работают и оказывают сервис населению. И несмотря на все риски, каждодневно принимают население и работают. Хотел бы отметить, что в рамках чрезвычайного положения для облегчения доступа населения к финансовым ресурсам были открыты 3 дополнительных точек сберкассы. Это в Сузакском районе Айлокмет Курманбек, Таранбазар, в Волжской области Айлокмет Мады и в жилмассиве Алатау, здесь в Бишкеке, были дополнительно открыты временные сберегательные кассы для доступа населения к финансовым услугам, зарплатам и пенсиям. Также наш банк совместно с Кыргызпочтасы работает по проекту выдачи заработных плат и пенсий. И было установлено 209 посттерминалов для охвата 614 сел, для того, чтобы была возможность обналичивать средства через посттерминалы. Коротко хотел бы рассказать тоже про кредитную деятельность банка, что за время чрезвычайного положения было поступление на более чем 4 миллиарда сомов обращений, чтобы банк реструктуризировал и облегчил условия. Из них на 3 миллиарда, это в количественном выражении 1905 обращений было уже рассмотрено, и было проведено облегчение и пролонгация срока. Вот. В данное время банк активно работает по выдаче кредитов. На секунду мы не останавливаем выдачи кредитов. Также активно работаем по поддержке наших сельских производителей. В рамках финансирования сельского хозяйства 8 проекта мы также продолжаем выдачу финансовых средств для покупки скота, для переработки, для кластерных цепочек. И также банк активно работает в плане цифровизации тоже. Как я аж до этого отмечал, 50 тысяч, например, пользователей мобильного банка имеют сейчас возможность, не приходя в банк, проводить все свои транзакции, оплачивать штрафы, переводы и все остальные услуги финансовые, не подвергая риску ни себя, ни членов своей семьи. Поэтому призываю уважаемых телезрителей активно пользоваться мобильным банкингом и пользоваться дистантными услугами. В случае же, когда есть необходимость обращения по кредиту, есть возможность
обратиться к банку через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Можете написать на бумаге, сфотографировать и отправить. Банковские сотрудники примут это как заявление и будут индивидуально рассматривать для предоставления льгот и послаблений по данному кредиту. Что касается колл-центра, хотел бы особо отметить тоже работу колл-центра, что у нас есть 7 многоканальных линий. Это 91111 с суффиксом через 0312, 552, 706, 775. Также есть у нас WhatsApp 0706, 911 и 111. Данные линии позволяют принимать до 55 звонков одновременно с ожиданием на линии. Например, всего за апрель месяц этого года через колл-центр было принято и обработано 6200 звонков и 3500 обращений через WhatsApp. Поэтому, уважаемые телезрители, активно призываю вас пользоваться дистантными услугами, пользоваться нашим колл-центром и при необходимости каких-либо вопросов обращаться. Спасибо. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге РСК банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Омуркулов Азизбек Пазылбаевич маалымат берип өттү. Брифингде ТЗОдон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар, Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, эл-ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан жана МТРК ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальный правительство, МТРК ЛТР 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал председатель правления ОАО РСК Банк Омуркулов Азизбек Пазылбаевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ, а также на YouTube-канале МТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и 1 радио. Спасибо за внимание.